Есин кетсе ечки бак. Уян жүндө тыбытты көп эчкилерди көбөйтөлү деген оюбуз бар. Эчкини массалык кырылуудан коргоо үчүн чоң алайда тыбытты тарап алуу ыкмасы колдонула баштады. Тыбыт жакшы экен, тыбыт тараганың үй бүлөгө киреше болот экен. Чоң алайдан алынган кашмир тыбыты алыскы Америкага экспорттолууда. Das sind alles Dinge, die dafür Ак кар баскан бийик толуу чоң алай өрөөнү, мал жандыгын багууга эң эле ылайыктуу жер. Жергиликтүү калк топоз, эчки жандыктарын көбүрөөк багышат. Эчкини тынчы жок, жут жандык деп жайылуу үчүн көбүрөөк каражат төлөшкөнү менен 2 жылдан бери эчки багуу чоң алайлыктардын негизги кирешесине айланды. Эчки эгиздеп жылына 2 убак тукум берет. Эти согун болсо сүтүн дарылыкка, жүн терисинен бери күндөлүк тиричиликке колдонуп келишкен. Эчкинин терисинен камгакшым, чанаш жасалса, жүнүнөн жип ийирип байпак, кемсел, килем токуп кызга сеп кылып беришчү. 2 метр, 2,5 метрден кыркып турганын буягы улай, мына яктан. Ошондон мен муну азыр балдарга, кыздарга жүрөгө берем да. Тар, кыргыз килем десе да болот. Согулушу эң бир 10 жакшы соксон 15 күндө бүтөт, 15-16 күн. Зуук жердеги эчкилер жүнүн кыркып алуудан улам кара өпкө дартына чалдыгып, 3 жыл катары менен миңдеген баш жандык талааларда бөөдө өлүм болду. Чоң алайдын мал жандыгын сактап калууга ошол эле учурда фермерлерге киреше келтире турган жаңыча мамиле керек эле. 2014-жылы аймактагы Баялай программасы менен адистер келип, чөлкөмдөгү эчкилердин уяң жүнүнөн 450 проба алып, Монголияга жөнөтүшкөн. Жыйынтыгында Кыргызстандын кашмири дүйнөлүк жогорку сапаттагы стандартка жакын келери анык болгон. Биз жөнөткөн кашмир багытындагы эчкилердин тыбытынын 30% эң мыкты деген сапатка туура келди. 30% орто деген сапатка туура келди. Бул мисалга таянып, Алай жана Чоң Алай райондорундагы биздин тургундар багып жаткан кашмир багытындагы эчкилердин сапаты эл аралык деңгээлдеги стандарттардын баарына туура келет жана чет өлкөлөргө экспорттоого толук мүмкүнчүлүк бар деп айтууга бизге натыйжа берет. Мындай жыйынтыктан улам аймакта өткөн жылдан тарта эчкилерди тарап алуу ыкмасы менен тыбыттарды алуу башталды. Жаз айларында суук тартылганда эчки тыбыты өзүнчө бөлүнүп калат. Тыбыты гана таралып алынып, кылчык жүнү калтырылат. Эчкини тароодон мурун 12 саат ачка коюш керек. Күн узарып, аба ырайы жылый баштаганда таралат. Түштүктө марттын аягынан башталса, ал эми жаз кеч келген аймактарда майга чейин созулушу мүмкүн. Биринчиден мына ушул сутунан башташ керек. Негизи муну 2 адам болсо 2 адам, 2 адам болбосо бир эле адам жип менен тушат. Мынтип. Мурда менде бир 60та эски болгон. 40 сат жедек. Эрте апрель, май айларында. Ошо алырмын, клиенттер келген маалда эле ол суукка, ысыкка карабай эле кыркып, сатып, кара өпкөнүн айынан көп эскилер кара өпкө болуп, эскинин көбү ошо мезгилде жоюлуп кетти. Азыр эми кайрадан мана тыбыттын мезгили келип, тыбыт тарай турган болуп. Тыбыт жакшы экен, тыбыт тараганың. Себеп дегенде кылы эчкиге защитник болот экен, а тыбыты бизге үй бүлөгө киреше болот. Узун тыбыттар жакшы ирилип, күйдөктөлбөйт. Ошондуктан узун жана ак түстөгү тыбыттар жогору бааланат. Башка түстөгүлөрүн боёгонго көбүрөөк каражат кетет жана продукциянын сапатына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Тыбытты тарап алууга атайын тарактар жасалып, жакын аралыкта жарандарга таратылып берилген. Тыбытты тарап алууда өз талаптары бар. Тыбыт жүнүнүн калыңдыгы 7 микрондон ашпашы зарыл. Тыбыттын орточо ичкелиги тыбыттын туурасынан кесилген диаметри микрометр же микрон деп эсептелет. 1 микрон 1 миллиметрдин 1000-1 бөлүгүнө барабар. Мындай шартта 1 кг тыбыттын баасы 1700 сомдон алынат. Ал эми 1 кг тыбыт орточо 3 эчкиден жыйналат. 60-70% тарап атышат десем. Кылы көбүрөөк, тыбыты дагы жоонураак болсо экинчи сортко алабыз. Анын баасы 1400 алабыз. Андан дагы кылы көбүрөөк, тыбыты жоонураак 3-чү сорттон алабыз. Муну 800 сомдон алабыз. 800-900 сом. Кыркып сатканда мында баасы разный, ар кыл болот. Биринчи уйгурлар канчаны көтөрөрсө, ошондон 200 сомдон болот, 400 сом. Быйыл 400 сомдон болду. Bir ayga чейин 400 сом болуп, bir aydan 15 күндөн кийин түшүп кетти, 200 сомго түштү. Ал алып сатарлар алат аны. Мындан алып сатарлар алат дагы элден.
Анан алып барып уйгурларга тапшырат. Анын башы стабилдүүбү, стабилдүү эмеспи, аны биз билбейбиз. Бийик тоолуу, катаал табигый шартта кеңири таралган эчкилердин уяң жүнүнүн астынан алынган тыбыт кашемир деп аталат. Бардык эле эчкилердин тыбыты кашемир деп атоого болбойт. Ангор жана придон тукумундагы эчкилерден тыбыт алынбайт. Чыныгы кашмир эчкилери деңиз деңгээлинен 3000–4000 бийиктикте жайгашкан чөлкөмдө болууга тийиш. Тыбыт көп топтош үчүн эми эчкилерди муздак салкын жерлерге багыш керек экен да. Ошондо эчки өзүнө тыбытты жакшы эме кылат экен, топтойт экен. Мисалы үчүн баягы эчки тыбыт жыйнаш үчүн бизде суу жер жакшы экен да. Мисалы үчүн бизде эле канчалык üşүргөн сайын жылуу кийинебиз го. Эчкилерде эле канчалык муздак жер болсо ошончолук тыбытты өздөрү көп эме кылып чыгарат экен да, өздөрүнө көп топтойт экен. Ошон үчүн мына бизде бийик тоолуу жерде анан эмеси да жакшы болот экен, сорту дагы. Узун кылчыкчүн тыбытты булгануудан жана жаан-чачындан коркойт. Кылчыкчүнү канчалык калың болсо, уяң жүрү ошончолук ичке болот. Бул биологиялык мыйзам чөнөмдүү көрүнүш. Дал ошол ичке тыбыттар кашемир деп аталып, ага болгон талап жогору. Тыбыттын сапаттуулугу эчкинин семиздигинен, туура багылуусуна көз каранды. Тыбыттын булган башы үчүн таза короолорду кармап, уйгак тикендүү бадалар өспөгөн жайыттарда тоюптандыруу зарыл. Эми мүмкүн болсо 2 жылдан бери ушу тыбыттуулугуну мындай аракет кылып жатабыз да. Себеп дегенде муну өзүнчө эле бага бербестен тыбыттуулугу дагы жакшы экен. Бул эми эчки деген нерсе жүндү да берет экен, этти да берет, сүттү да берет. Бардык жактан тармактуу да. Кашемир тыбыты жогорку сапаттуу текстиль товары үчүн баалуу сырьё болуп эсептелет. Андан кымбат баалуу кийимдер, моюн орогуч, пальто жасалып, жеңилдиги жана пайдалуулугу менен айырмаланып турат. Көп күйүүгө да мүмкүн, баасы да өтө жогору. Бул кезге чейин эчки жүнүн кашкарлыктар килограммын 700–800 сомдон алып келсе, азыр Ошто атайын топтоо пункту ачылып, тыбытты түз экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстандан чогулган кашемир адеп Монголияда жуулуп биргелип, андан ары Америкага жөнөтүлөт. Die Wolle von OBTC gekauft wird, wird sie nach Belgien verschickt. Dort wird sie in einem speziellen Verfahren gewaschen. Danach kommt sie nach England, wird dort gesponnen, um ein Garn zu erhalten. Danach geht die Wolle nach Maine, wird dort eingefärbt und dann als das fertige Produkt in den USA gekauft. Wenn die Wolle nicht von OBTC gekauft wird, dann wird sie zurzeit von Uiguren in Osh gekauft. Учурда эчкилерди жасалма жолго караганда табигый жол менен көбөйтүү, асылдандыруу иштери жолго коюлган. Баялай программасы менен Алай жана Чоңолай райондорунда сапаттуу стандартка жооп берген уяң тыбыттуу эчкилерди көбөйтүү максатында тыбыт багытындагы 100 баш теке сатылып алынып, фермерлерге таратылып берилди. Тыбытты жакшы үчүн сырттан тек алып келип атабыз. Жасалма жолго караганда табигый жол менен алган текелер, улактар пишет, жени сак, тың болушат. Ошон үчүн ушундай жол менен биз көбөйтүп жатабыз. Азыр мына текелер Алай районуна таркап атат. Кичилектери 3000ден ар жак бери жагы, чоңдору 5000ден 6000 киши. Эми фермерлер жүндүүлүгү аз эчкилерден арылып, тыбыттуулугу мол жандыктарды алууга өткөн. Ошондой эле эчкилерди туура багууга, тыбытты айырмалоо жана көбөйтүү процессин үйрөтүүгө Баялай программасы тарабынан каражат бөлүнүп, окутуу семинарлары өткөрүлүүдө. Бул долбоор негизги кирешеси мал чарбачылыгынан түшкөн кыргызстандыктар үчүн өтө маанилүү. Учурда донорлор бийик тоолуу нарын, ысык көл өрөөнүнүн айрым аймактарында изилдөө жүргүзүүнү максат кылышууда. Эгер ал жактарда жыйынтык оң натыйжа бере турган болсо, кашемир тыбыты бүт өлкө боюнча жолго коюларында шек жок.